Оштоо телеканалында негизги маселе программасы старт алды. Бүгүн биз көтөрө турган тема курултайда айтылган маселелер аткарылып жатабы деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, 2024-жылдын 20 жана 21 декабрь күндөрү элдик курултай өткөн. Анда 700 делегат шайланып барып, 150 адам ар кандай баяндама жасап, 2000дей суроо сунуш айтылган. Азыркы учурда ушул айтылган суроо сунуштар жана маселелер аткарылып жатабы, талкуу жүргүзөбүз. Ал үчүн Ош шаарынан шайланып барган Жапалак аймактык башкармалыгынан делегат болуп шайланган бул Алмаз Чорубаев агай, ал эми Ош шаарынан Венера Сулуева делегат болуп шайланып барган. Бүгүн биз ушул багытта алар кандай маселени көтөрдү жана ушул маселелер аткарылып жатабы, курултайды дагы кандай деңгээлде көтөрүү керек, ушул боюнча талкуу жүргүзөбүз. Биздин телеканалдан алыстабаңыздар. Негизи эле ушул сиздер Ош шаарынан бардыңыздар, кандай маселени көтөрдүңүздөр? Азыр ушул маселелердин үстүнөн аткарылышын көзөмөлдөп аракет кылып жатасыздарбы? Мен Эмеком компаниясы боюнча бардым. Бир гана Эмеком компаниясынын эмесин менен эмес, башка компаниялардын дагы маселелерин көтөрүп бардым. Ал жерде мыйзамсыз курулуп калган үйлөр. Азыркы учурда ошол Гостройдун жетекчиси Орунтаев Нурдан мырза өзүнө жолугуп жеке документтерди тапшырып келгенмин. Кудай буйруп ошол ровно 1 ай өткөндөн кийин өзү жеке келип, ар бир домдун алдына барып, элдер менен жолугушуп, ушул документ иштерин 3 айдын ичинде бүтүрүп берем деп сөз берип кетти. Ушул азыркы учурда ушул маселелер шүгүр чечилип атат. Сиз тараптан кандай маселе көтөрүлдү? Биз Ош шаарындагы Жапалак айыл башкармалыгынан болом. Бизде да Жапалакта ошо көйгөйлөр бар экен. Ошо көйгөйлөрдү ошол президентибиздин алдына апарып жеткизгенге аракет кылып алып бардык. Анын негизинде ошо Жапалак айыл өкмөтүнө 18 жыл мурун газ түтүкчүлүгү тартылган экен. Бүгүнкү күнгө чейин бирок ишке эч кандай берилбептир. Ошол боюнча бардык. Андан кийин ушул Жапалак айыл башкармалыгы, Кызылкыштагы айыл башкармалыгы, Төлөйкөн айыл башкармалыгында айыл чарба болгон үчүн шаарыбызга кошулгандыгына байланыштуу шаарга айыл чарба министрлигинен суранып, бөлүмчө ачсын деп сурандык. Андан кийин ушул Ош шаарындагы мынабул ЮНЕСКОго чектөө киргизилген Ош мынабул Сулайман тоонун астына ошол жерге чектөөнү алып берсеңиз деп дагы сурандык. Себеп бийик үйлөр салынбаганына байланыштуу ошол Черемушка шаарыбыздагы Сулайман тоонун бардык тарабы өнүкпөй калыптыр. Башка жактагыла бийик курулуштар салынып, жакшы нерселер салынып, бул жерде 4 этажга чейин дегенине байланыштуу ал жерге эч кандай бүгүнкү күнгө чейин курулуш курулбаптыр. Ал жерде ЮНЕСКОдо бул даже өзүбүздүн Сулайман тоонун тегерек четинде эч кандай ЮНЕСКОдон келип тазаланып, же болбосо кандайдыр бир өнүгүү иштери жүрбөптүр. Ошол боюнча бардык. Андан кийинкиси трансформация боюнча биздин республика боюнча жерлерди бөлүштүрүп берилген, бирок трансформациянын багыты өзгөртүлгөн эмес. Суу багытындагы, айдоо жер багытындагы деген бойдон калыптыр да. Ошол боюнча бардык, ошол боюнча бердик. Кудайга шүгүр, бүгүн берген суроолорубуздан көбү аткарылып келатат жана каралып жатат көпчүлүк. Көбү дегенде кайсы маселелерге мындай токтоло кетсеңиз, мисалы азыр Сулайман тоо деп айтып атасыз, бирок ал жерде баягы ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине киргендиги үчүн ал жерде мындай талаптары бар да. Талаптары бар, анан ошону биз азыр аткарганга аракет кылып атабыз, бирок ошол эле учурда бузган учурлар бар да. Анан эмне себептен ушул мындай Сулайман тоонун айланасын сактап калайлы эмес, наоборот ушул заманбап кылайлы дегенди көтөрүп атасыздар? Жок, Сулайман тоонун тегерек четинде бизде туристтер келгенде, ар жактан ушу башка мамлекеттен адамдар келгенде, баягы эле биринчи мактанар жерибиз ушу Сулайман тоо. Сулайман тоого алып чыгабыз, Сулайман тоону көргүзөбүз. Сулайман тоого чыкканда шаардын бардык бурчун жакшы көргөнгө ыңгайлуу. Ошол эле мезгилде ошол Сулайман тоонун тегерек бетинде бир 4 километр, 5 километр аралыкта эч кандай өнүгүү болгон эмес. Баягы эле ошол чындыгында шыйпыр чатырлар менен жабылып калган да. Биз ону бийик имараттар менен дегенибиз бул биздин Сулайман тоону эч качан тосуп калбайт. Эми 3 этаж, 4 этаж домдор салсаңар руксат, анан алдына салганга руксат берилбейт дейт да. Эч кандай компания же болбосо бир мамлекеттер аны 3-4 этаж үй курулбайт экен ал жергечи.
Ошон үчүн бир 7-8 этаж үй курулса дагы анан кичине өнүгүү жолуна түшөбү дегенде ошол шаарыбыздын четичи. Себеп Черемушкада, Черемушка деп айтылат да, себеби неменен алды, Сулайман тоонун алды. Ал жер Жапыс бойдон калат дагы, бул ХБК, Юго-Восток, Западный, анар кичи микрорайондор бардыгы өнүгүптүр бүгүнкү күндө. Чындыгында чыгып көрсөңүздөр болот. Ошон үчүн ошону сурандык. Андан кийинкиси бай айыл чарба министрлигине жолугуп бөлүмчө ач десек, ачыңыз деп сурандык. Бүгүнкү күндө бөлүмчө ачылды. Азыр эми иштеп жатат, Кудайга шүгүр. Багыл биринчи, экинчи курултайларга салыштырмалуу маселелердин мындай алдыга жылганы байкалдыбы? Себеби биринчи, экинчи курултайда ошол жергиликтүү бийликтин деңгээлинде маселелер ошол эле суу, арык тазалоо деген сыяктуу маселелер көтөрүлүп калганда, анан барган сайын ушул маселени көтөрүү багыты өзгөрдүбү сиздерде? Менин оюмча мунусунда аябай көп эмелер аткарылды. Биринчи, экинчиде биз барбадык, бирок уктук. Ушул үчүнчү курултайда аябай көп эмелер, жумуштар, көтөрүлгөн маселелер четинен эме болуп аткарылып келатат деп угуп атабыз. Ушул эле учурда баягы делегаттарды шайлоодагы аябагандай мындай талкуу жаратты да. Анан сиздер кантип шайланып бардыңыздар? Ошол делегаттарды тандоодо атайын бир эреже киргизилгенби? Сиздерде кандай талаптар менен тандалып алынды? Анан бир жолу барган делегат дагы кайталап барууга ушул мыйзамда жол берилеби? Биз бул быйыл 2024-жылы курултайга делегат болуп бардык. Андан бул жерде шайлоо боюнча болгондо биз эми Жапалак айыл башкармалыгында биз жергиликтүү калк болгон үчүн бизде бир эле жолу барганга шарт түзүлдү. Себеп бири-бирибизди тааныган үчүн бул курултайда делегат 5 жылга же 3 жылга же 2 жылга шайланат эмес, жылда делегат шайлансын деген өзүнүн мындай мыйзамы бар экен да. Ошон үчүн бирок башка жерлерде канча жол деле барса боло берет. Ичара келишип болот. Бирок мамлекетте иштеген жетекчилер же болбосо мамлекетте иштеген ишчилер бул шайлоого эч кандай салымын кошкон жок. Себеп булар ошол өзү карапайым калк өзүнүн ичинен делегат шайлап алсын деп мүмкүнчүлүк түзүп берди да бүгүнкү күндө. Ошол эле дайындоо учурунда баягындай талаш тартыштарды жаратты. Анан кийин буларда мындай жоопкерчилик деле берилбейт, жөн гана ошол жерге барып бир топ-топ болуп сүрөткө түшүү үчүн эле барып атат деген дагы сындоолор айтылбадыбы? Анан негизи ошол сиздер азыр шайландыңыздар. Бир жылга чейин сиздердин жоопкерчилигиңиздер бар да ошол маселенин үстүндө иштөө боюнча, туурабы? Аларга отчет беришиңиздер керек да. Эми биз ушул курултайга делегаттар шаар боюнча биз азыр 39 делегат шайланганбыз. Бирок бизди шайлап ошол республикага жөнөткөн кечеңди шарт түзүшүп, бири-бири менен тааныштырып, ошол жерде президенттин астында чыгып, элдин астына чыгып сүйлөгөндө бири-бирибиздин сөзүбүздү кайра кайталап бербеш үчүн ушул жерде шарт түзүп, бири-бирибиздин сөзүбүздү кайталабаганга мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Маселени түрдүчө жеткизүүгө аракет кылдык. Андан кийинкиси, экинчи нерсе сиз айтып атасыз да, бул биз карапайым элдин арасында тандалганын себеби президентибиз дагы Садыр Жапаров Нуркожоевич. Ошол карапайым элдин чындыкты издеп, ошо чындык канчалык тарапта биздин кылып аткан иштер канчалык деңгээлде аткарылып атканын билейинчи деп, ошон үчүн ошол элдик курултайды уюштурган да. Азыр эми чындыгында айтканыбызда бюрократтардан, депутаттардын арасында же болбосо кандайдыр мамлекеттик кызматтан иштегендердин арасында чындык айтылбай калышы мүмкүн да. Бирок карапайым элдин алдында сөзсүз чындык айтылат. Себеби биз азыр бир жылдын ичинде аткарыла турган ишке биз көзөмөл кыла албасак дагы биз ошонун ичин ошол тийиштүү органдарга, тийиштүү министрликтерге берген каттардын жооптору келип жатат. Ошол боюнча элдерге биз отчет бериши керек бир жылдын ичинде. Азыр 39 деп айттыңыз да, шаар боюнча 39 деп. Жанан азыр мындай эл арасында түшүнүк боюнча ошо жылына бир жолу барышат дагы, анан кийин трибунага чыгып маселени айтып коет болду, ошо менен келишет дейт. Бирок сиздер азыркы учурда өз ара жолугушууларды өткөрүп, ошо маселенин үстүндө талкуулап, чечүү жолдорун ошо тиешелүү тармактарга милдеттендирип аракет жасап атасыздар да? Ооба, биздин өзүбүздүн жеке ишти токтотуп,
кээ бир учурда ошол министрликтерден келген өкүлдөргө же болбосо министр өзү келип калган болсо, ишибизди токтотуп болсо дагы өзүбүздүн баягы элдин көйгөйү үчүн барганбыз го. Ошолордон суроо жоопторун алып, ошого окшогон иштердин үстүндө иштеп жатабыз. Мына курултайды бизге координатор кылып, мына Эркин Абдыразаковичти шайлаганбыз. Ушул киши дагы ишин жакшы алып барып, ушундай телевидениялар менен сүйлөшүп, ошол иштер кандай аткарылып атат, эмне аткарылып атат, ошолорду түздөн түз жеткизүү үчүн ушундай шарттарды түзүп берип атат. Бул боюнча иштери жакшы. Делегаттарды шайлап атышпайбы, эл арасынан тандап алып, жана баардыгы эле баягы жогорку билимдүү эмес да, мисалы активдүү жаш жаран болсо эле дайындалып атат да. Анан азыркы учурда айтып өттүңүздөр, баягы биз делегаттарды тандоодо дагы мындай талаптарды күчөтүп атабыз депчи. Кандай талаптарды күчөтүп атасыздар? Буну президенти Садыр Нуркожоевич бул билимдүүсү келип мен алдында маселени айтсын деп буну эме кылган эмес. Буну ошол карапайым калк билими барбы, жокпу, каерде кандай маселе болуп атат, только ошондой эмелерге гана уюштурган да буну Садыр Нуркожоевич. Ошол карапайым калктын үнүн угайын мен, кандай маселе болуп атат, кай жерде кандай эмне болуп атат, ошондой эмеде гана уюштурган. Ошон үчүн бул билим деңгээлине карабаш керек деп ойлойм мен. Билим деңгээли жок эле анан кантип маселе көтөрө алат мисалы? Эгер түшүнбөсө дегеним да. Эми түшүнгөндөр жөнөтөт да алар да. Мисалы айылда неме билимдери орто болуп калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Маселелери чоң болушу мүмкүн. Ал нерсе билимге деле карабайт го дейм. Маселени көтөрүп бара ала турган адам өзүнүн ар жагынан болот. Аны көтөрүп барып чечип келе алат деп ойлойм. Ушул жерде сөз кошуп кетейли. Бул сиз айткан суроо, бул суроонун кабыргасынан койдуңуз да эми. Чындыгында жогорку билим деңгээли бар адам, же болбосо кандайдыр бир коомдук иштерге аралашкан адамдар барып ошол маселелерди айтпаса, сиз айткандай биз бул жерде тааныш билиштик кылып, ортого ортомчуну салган учур менен быйылкы коштолгон окуялар болду да, ошонун негизинде жаралган суроо болуп атат да. Бизде чындыгында айтканда ошол сиз айткандай мамлекеттик орган тарабынан эч кандай мына барсын, же болбосо бул барсын деген талап коюлбады. Элге коюп берди, элдин арасынан тандалдык. Андан кийин бул жерде эң биринчиси негизи сиз айткан туура. Жогорку билими бар, же болбосо кандай айттык го, коомдук ишмердүүлүктөргө катышкан адамдар, ошол адамдардын бирок жашы аныкталган. 18-ге 20-га чыккан адамдар барып көйгөйдү көтөрүп айтпайт. Себеби андан жогору жашы чектелген. Анан билим деңгээлин айткан эмес да. Анан кийин бир шайланган адам экинчи жолу, же болбосо үчүнчү жолу шайлансын деген эч кандай ал жерде көрсөтүлгөн эмес. Бул бир. Экинчиси сиз айтып атасыз да, кандай көйгөйдү көтөрөт орто билими бар адам депчи. Эми Кыргызда ушундай калк экенбиз, жазылбаган мыйзамдарыбыз бар экен, эл арасынан ушундай таланттуу адамдар чыгат экен. Билими жок деле элдин көйгөйүн өзүнүн жан дили менен сезген адамдар көп экен да. Ооба. Бирок бардык эле жерде ошол мындай калыс тандоо чечпей атпайбы? Мисалы ошо азыркыдай эле тааныш билиш болуп, мисалы үй комитеттери барып алган учурлар болду быйылкы. Арасында соттолгондор дагы болуп калды да. Ошондон улам баягы эреже так аткарылбай жатпайбы деген суроо болду. Анан сиздер буга чейин баягы көтөргөнсүздөр, курултайда бул сунуш берүүчү эмес, биз көзөмөлдөөчү, анан кийин багыт берүүчү болуп өзгөртүлөйлү, ошондой бир органга айланайлы депчи. Анан азыр ошол сунушуңуздар кандай чекте болуп атат? Колдоого алынып атабы? Бизде сиз туура сөз суроону айттыңыз. Чындыгында бул курултай институту бул көйгөй айтуучу институт эмес. Көйгөй айтуучу биз элдин арасынан депутаттарды шайлаганбыз. Элдин көйгөйүн келип айтып, элдерге ушул жашоо шартына ыңгайлашкан мыйзамдарды жазыңыздар деп биз көйгөйдү айта турган депутаттарды шайлаганбыз. Эми курултай болсо бул сунуш берип көзөмөлдөөчү орган, институт болуп эсептелиш керек. Биз чындыгында мамлекеттик бир бийлик эмеспиз да. Мыйзам чыгаруучу же аткаруучу же болбосо сот бийлигиндей бийлигибиз жок. Биз 1 жылдык ошол көйгөй сунуштарды барып беребиз, бирок ошол сунуштарга көзөмөл кылабыз, аткарылышын көзөмөл кылабыз. Ошон үчүн президентибиз да Садыр Нуркожоевич айтты, ар 3 айда ушул жерлерге министрликтердин өкүлдөрүн же министрлер жөнөтөт, ошол жерден сиздер ушул өзүңүздөрдүн берген сунуштарыңыздардын жоопторун угасыздар деп айткан.
биз бүгүнкү күндө ошол жооптордун четин угуп келип жатабыз. Ошол жерде 700 делегат барып катышты, анын баардыгы сүйлөгөн жок. 150 делегат сүйлөдү, 150 делегаттын жообун президентибиз ошол жерде эле берди. Ошол жердеги тийиштүү органдардын баардыгы, жетекчилердин баардыгына ошол жерден буйругун берди. Бүгүнкү күндө ошол жердеги калган делегаттар өздөрүнүн жазуу түрүндөгү көйгөйлөрүн, сунуштарын ар бир министрликке таштады. Ошолор сунуштар бүгүнкү күндө келип аткарылып жатат. Ошол Венеранын дагы сунушу ошол Госстройдун жетекчиси Нуртан Орунтаев мырзага берилди. Бүгүнкү күндө ошонун жообун алып олтурат. Ошонун бүгүн ошол отчетун берип коюлчу деп келип отурабыз. Ушул сиз көтөргөн маселе азыркы учурда баягы турак жай сатып алууда мындай көпчүлүк учурда алардын документтеринен мындай катачылыкка жол берип коюп атышат да. Анткени жарандар өздөрү үй алып атканда дагы аны талап кыла албай калып атышат. Ошол себептен кечегинде ошол Нурдан Орунтаев келди. Анан сиз көтөргөн маселени кандай кылып чечип берди? Именно кайсы оштогу, ошол кайсы үй боюнча көтөрдүңүз эле? Мен Ош шаарында улица Ленина 351 Кыргыз Телеком маңдайындагы Телеком куруп берген үй боюнча көтөрдүм. Анын жанында Пикстиль строй курган Ленина 349. Алардын дагы ошол бизде техникалык паспорту колдоруна тиген эмес. Алардыкы да техникалык паспорту колдоруна тиген эмес. Биздики мына ошол Сулаймантоо ЮНЕСКОга кирип калган 4-этажга чейин, 4 этажга чейин эле болуш керек деп, анан кандайдыр бир себептер менен 6 этаж курулуп калган биздин дом. Ошонун эмеси менен документибиз бүтпөй келген. Ошол кандай кылып чечти? Ушуну ошол мыйзамдаштырып беребиз деп ошентип айтты. Ошо 3 айдын ичинде мыйзамдаштырып, бүт документиңерди колуңарга беребиз деп ошентип айтып кетти. Ошо мыйзамсыз курулуп калган Ашим Махмудовада бүт мыйзамсыз курулуп калган үйлөрдүн ар бир домдун өзүнүн алдына барып, жашоочулар менен жолугуп келди. Агай, азыркы эле тема боюнча да ошол көзөмөлдөөчү орган катары болобуз. Бул өткөн жылы июнь айында ошол жогорку кеңешке сунушталган, бирок жогорку кеңеш четке кагып койду да. Анан ага эмне себеп болуп атат? Мисалы, алар эмне себептен сиздерди ошо колдоп бербей атат деп ойлойсуз? Эми жогорку кеңеш бул 5 жылга шайланган мыйзам чыгаруучу бийлик болуп эсептелет. Анан булар ушул элдик курултайга каршы болгон себеби булар өздөрүнө ушул курултайчыларды өздөрүнө кандайдыр бир атаңдашкан бир орган болуп калды деген эле негизде четке кагып атат да. Бул жерде эч кандай курултайчыларга эч кандай мамлекет тарабынан акча же болбосо кандайдыр бир айлык маяна төлөбөйт. Анан кийин эми депутаттардын ушунча кыска ойлуулук менен айтып атканы кандай болуп атат? Ошол бизге кызык да. Себеп караңыздар, элдин сунуш берип, кайра ошо сунушту көзөмөлдөйүн деп атсак, биздин элдер сунушту бере албай эле кайра баягы депутаттардын айта турган көйгөйүн биз айтып калдык го президентке барып. Биз кайра мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө республикалык деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде бир чоң бир программаларды айтып барыштын ордуна ошо депутаттын айткан көйгөйлөрүн айтып калды да. Ошол көйгөйлөрдү кайра эле президентибиз өзү аткарылбаганын билип туруп, ошо курултайды чогултуп, бүгүндө 1 жылда болсо да ошол иш алдыга жылсын деп, ошол элден чындыкты угайлы деп. Ошол чындыкты айтайын десекчи, ушул президентибиздин ушул бийлик органдарында иштеп аткан, жакшы иштеп аткандарын кээ бир инсандар көрө албай, ошол бийлик үчүн кичине болсо дагы ушу баягы айтат го, атын атасаң куту сүйүнөт деп. Ошол атын айтып, биз мотивация берип, кичине болсо дагы ушу иш жүрүп атат, биздин мамлекет алдыга өсүү өнүгүү жолуна түштү деп айтып атсак, ошол жерде карапайым элдин арасынан дагы кээ бир көрө албагандар жазып атат да. Ошол жерде баягы комментарийлерин окусаңыз, сиздер пакта коючусуздар, пакта көрсүздөр, сиздер ошол бийликтин арыгын чабып атасыздар деген эле сөз. Ал жерде бийликтин арыгын чабып аткан жери жок эч кимдинчи. Чындыгында элдин көйгөйүн айтып, президентибиздин кылган алгылыктуу иштерин айтып койсо, эми кээ бир ушундай элдин арасында чыгат экен, жок дегенде сөзү менен болсо дагы мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө салымын кошо алган адамдар көп экен да. Бул ошол жогорку кеңеште артка кайтарып койбоду. Анан кийин азыр сиздер тараптан ошону кайра бир толуктап, сунуштап киргизели деген аракет барбы? Бүгүнкү күндө Кудай кааласа ушунун үстүндө иштеп жатышат. Биздин мына координаторубуз дагы улуттук коопсуздуктун катчысы немеси дагы бизде бар. Эми бүгүнкү күндө ушунун үстүнөн иштеп,
азыр чындыгын айтканда шаардык курултай немесин киргизип туруп ошонун үстүндө иштеп ошо шайлоо боюнча дагы иштебесек бул жерде өтө чоң жагдайлар жаралып атат. Себеп ошо делегатты шайлоо дагы бул өтө чоң бир көйгөй болуп калды. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошо сиз айткандай бир айылдын жетекчиси же болбосо бир кварталдын жетекчилери өздөрү барганга кызыктар болуп ар кандай болуп атат. Мунун шайлоонун кайра бир жолдорун издеп ошонун үстүндө иштебесе бул өтө чоң мындай жакшы нерсеге алып келбейт да. Себеп касташуу дагы болуп калышы мүмкүн. Мен эмнеге мандатты алып бара албадым? Ушул жерден агай мындай түшүндүрүп кетсеңиз, мисалы ошол ичинде нелерди баса белгилеп жазылган ошол сиздердин сунуштамаңыздарда? Ал жерде кимдер көзөмөлгө алат, ошо көзөмөлүү органы болобуз деп атасыздар. Ал ким көзөмөлгө алат? Алар кимдерге отчет берет? Кимдерден турат түзүлгөн курамчы? Ушул жерде мисалы мынау бизде Жапалак айыл башкармалыгынан 40 000 адамдын ичинен 4 делегат барды да. Ошол делегат өзүнүн көйгөйүн президентибизге жеткизип атпайбы? Анан министрликтерге жеткизип атат. Эми ушунун көзөмөлүн кайра эле ошол өзү делегаттар 1 жыл көзөмөлдөй турган шарттарды түзүшүбүз керек экен да. Ошол адамдар өздөрү кызыктар болуп, өздөрү көзөмөлдөбөсө, буну башка бирөө көзөмөлдөйт. Ошол делегатка бир чоң мүмкүнчүлүк сурап атыпсыздар да сиздер. Мүмкүнчүлүк сурап атабыз, ооба. 1 жыл болсо дагы өзүнүн ошол берген баягы сунуштамасы дейлиби, берген көйгөйү дейлиби, ошонун үстүнөн өзү иштеш керек экен да, ушуну сурап атабыз. Эми буну президентибиз дагы баягы алдыңкы көч кайда барса арткы көч ошол жака барат дейт. Ошол негизде Кудай кааласа азыр 2-3 жыл өттү. Эми бара-бара түздөлүп атат. Сиз айткандай бара-бара жогорку окуу жайды бүткөн, ар кандай коомдук ишмерлерде иштегендер, ушул адамдар барып бул дагы өтө чоң институтка айланат. Өтө жакшы иштер жаралат артынан. Ошо делегаттарды шайлоодо дагы мисалы мындай тең-метең добуш алып калган учурларда бир адамды запаска же болбосо резервге кармап туруу эрежеси бар экен. Анан ким кепилдик берет? Ал резервде туруп анан кийинки жылы ошо барганыначы? Жок, ал андай болгон жок. Бизде Венера мындай болду, резервке деди. Ошол жерде ар бир айыл башкармалыктан, ар бир кварталдардан барды да. Ошол жерден резерв кармады. Ким ооруп калып, же кандайдыр бир жагдайдан барбай калса, ошонун ордуна барасың, ошо бир эле жыл. Ошол барбай калса ошол адам барат. Бирок ошол адамдын көйгөйү бир да, себеп ар бир айылдан бирден резерв болуп калды да. Ким барбай калса ошонун ордуна бара турган болчу. Кайра эле кийинки шайлоодо ушул сыяктуу эрежелерди мындай эске алып шайлоо мүмкүнчүлүгү барбы? Бул жерде ошол багы каталардын үстүнөн иштеп атасыздарбы дегеним да. Ооба, ошол каталардын үстүнөн иштелип жатат. Быйылкы жылдагы ошол шайлоодо өтө чоң ошондой сиз айткандай көйгөйлөр пайда болду. Эми бунун үстүнөн иштеп, ошол мүмкүн болушунча буну жеңилдетүү максатында иштешибиз керек экен да. Буну оорлотпойчу. Ооба. Себеби дегенде баягы курултай дегенде 1 жыл мындай байкашыбызча тынч болуп турат дагы, анан кийин делегаттарды шайлоого келгенде эле 1 ай калганда эле анан кийин капыл-тапыл делегаттар шайланат, анан кийин нааразычылыктар жаралат да. Анан аны жолго салыш үчүн ошол 1 жыл мурда делегат болуп шайланып барып эрежесин көрүп калган адам мындай алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мисалы ошол топ менен биргеликтечи, ошондой аракеттерди жасагандыгы үчүн анан алдыга жылат болуш керек, Себеби дегенде азыркы быйылкы жылкы делегаттарды дайындоодо кабарсыз болуп калдым. Бизге кабар жеткен жок. Анан кийин өз ара эле барып алышыптыр деген нааразычылыктар болду да. Ошол нааразычылык болбош үчүн элди алдын ала даярдоо мүмкүнчүлүгү барбы? Бизде жергиликтүү калк болгондугуна байланыштуу бизде ошо курултайга шайлоо болот дегенде баардык эл тегиз угат экен. Ошондой жергиликтүү. Ал эми шаарда, шаар боюнча ушул Венера кызыбыз жакшы билет. Шаарда кандай болду сиздерде? Шаарда эми уккандар деле укпадык деп көп жаңжал кылгандар болду. Мурунку барып келгендер, эч нерсе чечпей эле жөн эле барып келгендер дагы болгон экен. Ошолор дагы кайра барабыз деген дагы маселелер болду.
Делегат шайлоодо элди кантип чакырып атасыздар ошондо? Кантип чакырдыңыздар быйылкы жылы? Быйылкы жылы ошол МАК башчысы бүт баарына кулактандыруу берди. Ушундай жерде ушундай эме өтөт. Эми кызыгуучусу эмелер проблемасы барлар ушул жака чогулгула деп тегиз эле угулган. Ал жана Facebook'та дагы ошондой жарыя, көбүсү ошо Facebook аркылуу да угуп келгендерди көрдүм мен ошол эмелердин арасынан. Ошондой эмелер болду. Жыйынтыктоочу суроо болсун. Ушул курултайдын келечегин кандай пландарды түзүп атасыздар? Кандай деңгээлге көтөргүңүздөр келет? Эми Куда кааласа келечекте бул Кыргызстан Республикасында, Кыргызстан мамлекетинин бир чоң өзгөрүүлөргө алып келе турган чоң бир маселелерди, чоң бир сунуштарды бере турган органга айланат. Андан кийин эми ошол жерде эле иштеп жатабыз. Ошол берип аткан сунушубузду 1 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык боло турган болсо дагы ошону көзөмөлдөй турган, көзөмөлгө ала турган кандайдыр бир ошол орган түзө турган шарттарды түзүшүбүз керек. Бул бир. Анан эми курултай дегенибизден кийин президентибиз Садыр Нуркожоевич курултайды ошол чындыкты элдин арасынан билем деп келгенден кийин чындык эл арасында экен. Элде айтылат экен. Бирок курултайды өткөзүүдө өтө чоң, өтө жакшы бир мындай адамдар менен барлаша турган бир чоң масштабтагы бир иш чара экен да бул. Аянт экен. А бирок мандаттык негизге келсе бул 2 эле күн курултайдын делегаттарынын мандаты. Президентибиз менен 2 күн көйгөйдө айтабыз. Кайтып келгенден кийин баягы берген сунуштарыбызды, баягы берген суроолорубуздун гана жообун алып, ошонун артында өзүбүз иштеп атабыз азыр. Ушул өзүбүздүн жеке иштерибизди токтотуп коюп, келип биздин баягы берген ишибиз эмне болуп атат? Эми ушуну дагы мындай чоң бир жетишикке алып келиш үчүн иштешибиз керек экен үстүнөн ошол. Сизде? Ушу мен да бул жакка кошулам, туура айтты ушул. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз эфирди жыйынтыктайбыз. Ушуну менен эсиңиздерге сала кетсек, быйылкы 2024 жылы 20 жана 21 декабрда элдик курултай өткөн. Анда 150 жаран түрдүү маселени көтөргөн, 2000дей түрдүү маселе айтылган. Азыркы учурда ушул делегат болуп шайланып баргандар айтылган маселелердин үстүнөн иштөө аракеттерин көрүп жатышат. Бүгүн биз ушул боюнча талкуу жүргүздүк. Студияда мен Гүлшайыр Талантбек кызы болдум. Ал эми биздин коноктор Жапалак аймактык башкармалыгынан делегат болуп шайланган бул Алмаз Чурубаев агай болду. Ал эми Ош шаарынан шайланып барган Венера Сулуева эжекебиз болду. Ош ТВ телеканалы эфирдик убактысын мындан ары улантат.